Саламаттасыздар, урматтуу замандаштар. Мен сиздер менен бүгүн өзүм жөнүндө айтып бергим келди. Мен Мырзабекова Бактыкан. 1960-жылы төрөлгөнмүн. Азыр 60 жаштамын. Мен өзүм торговый техникумду бүтүп, магазинчи болуп иштеп жүрүп, айылдык жерде билесиңер, бетонированный пол жокта бетондолгон. Илгери Контрамарка деген болчу, колубуз деле жылытчыбыз. Ошентип магазинде иштеп жүрүп, мен чоң Селмакта промтоварный магазинде иштеп жүрүп, бөйрөгүмө сук тийгизип алгам. Ошондо 80-жылы мен бөйрөгүмөн ооруп доктурга жаткам. Айыгып чыктым, бирок 6 айга жетпей кайра эле ооруп бардым, цистит болдум. Кайра айыгып чыгып, кайра барсам метрит, эндометрит, баягы пиелонефритке оорулар кошулуп берип, 12-13 оору болгондо мен доктурду токтотконмун. Кулагым мукканын баарын иштим, авиакерасинде 3 жыл авиакерасин иштим, компаниялардыкы жакшы деп эң биринчи Витамакс дегенди иштим, Алтей иштим, Коралловый клуб дегенди иштим, Тяньши дегенди 8 ай $8,000 иштим, Эндейдикин 3 жыл иштим. Продукцияны шлагбаумда Жетиген деген магазин турат, ошол менин магазиним болчу, аны саттым. Эндейде жүргөндө продукцияларды ичип атып, жанындагы аптека обменкамды саттым. Анан эми мен өлгүчө эле ушинтип дары-дармек ичип жүрөт экем, акча табайын деп ушул Forever Living Products компаниясына кирдим. Эмне үчүн? Кызым звонить этип калды, мээрим 2010-жылы августта. Апа, бизде официально легально ачылган компания бар экен, Forever деген, ошол жерде Атила Каталингидофол иштейт экен деп айтты. Мен ал кишилерди 3 жыл иштеп жүргөм, себеби мен ал кишилердин мечтасын билем. Ал кишилердин мечтасы элдерди миллионер кылыш керек. Анан акча табуу үчүн мен ошол миллионерлерди издеп жүргөм, кантип акча тапканды үйрөтөт деп жазылып калдым. Ушул алойду ичип жүрүп, мен ден соолугумду чыңадым. Көп ооруларым кетти. Доктурлар мени рак деп койгон, женский жактан. Мен болбой эле жүрүп, акырында бир неделе калды. Эгерде сен бир неделянын ичинде операция болбосоң, анда биз сени сактай албайбыз дегенде, мен операция болдум. Операциядан кийин 4 ай постельный режимде ичти. Операциядан кийин мени лучка чакырышты. Доктурга барганда лучка макул боломун. Чыкканда жок, мен лучше алой ичем дейм. Ошентип мени 3-чү жолу мен отказной жазганда, мага врач мынтип айтты. Эгерде биздин леченияны алсаң, 1-2 жыл жашайт элең. Тиле албай жатасың, 4 ай максимум жашайсың, 6 айда сен дарегиң албайт деди. Жок, мен алой ичем дедим, себеби мен уже алой жөнүндө кабарым бар болуп, алой жөнүндө информация алып калган убагым болчу. Эмне үчүн мен алойго ишендим? Көрсө, бардык компаниянын продукциясы жакшы. Мен жаман деп айтпаймын, бардык жагынан эле мен жакшы болуп результат көрүп, бирок ичпей калсам эле ооруп калчумун да. Көрсө, алойдун артыкчылыгы эмнеде болду? Алойдун составында лигнин деген бар экен. Биз ичкенде 4 эсе проникать этип, 4 катмарына кирип тазалайт экен. Оорунун баары жоон ичегиден башталат экен. Мен ушул алойго келгенде гана билдим. Биздин организмибизде 5 канализация бар экен. Ушу биринчи канализациябыз жоон ичеги толот экен. Ооба, мен буга макулмун, себеби мен 56 размерге ичим, курсагым боюнда бар аялдардыкындай болуп чытырап турчу. Көрсө мен оорум бардыгы эле, ошол элестетсеңер, гир кастрюлөңөргө таза жакшы тамак салып койсоңор, ал ачып кычыйт да. Ошол брожениядан башымды мыкчып ооручу экем. Жашагым келчү эмес, өлүмдү Кудайдан тилечү элем. Азыр Foreverге келгенде мен ушул ичип 23 кило 6 айда таштадым. Бул 4 катмарына кирип, ичегибиздеги катып калган шлак токсиндердин баарын тазалайт экен. Ушул жоон ичегибиз кирдейт экен, анан кийин аны жуй турган бөйрөк кирдейт экен, 2-чи канализация, 3-чү канализациябыз печень, боор деп коет экен. Боор кирдегенде бүт эмеге кан тамырлар менен кирлер, майлар, курттар кетип, кан тамырыбыз кирдеп, ошол 8 жыл, 10 жыл, 15 жыл чогулуп отуруп, анан давление, сахар, инсульт жана башка көптөгөн оорулар алып келет экен, сөөк ооруларын алып келет экен. Себеби кан уже керектүү элементтерди бүтүн организмге тарата албай калат экен. Ушинтип алойду ичип, алтындарым, мен 6 айда өлмөктүгүр чемоданды сүйрөп Испанияга кетип калдым. Москвага бардым, Москвадан Мадридке бардым, Мадридтен Аликантага кеттим. Аякта 3 күн эс алып келип кайра Барселонго бардым. Барселондон
10 күн эс алып кайра келдим. 6 ай болгондо мен 4 айда кеттим. Ошентипчи доктурлар 4 айда мен өлөсүң деген. Анан 6 ай болгондо мен проверкага бардым. Текшеришти, бардыгы жакшы, сонун чыкты, унчугушкан жок. 1 жыл болгондо дагы текшерүүгө бардым. Көрүп алып ишенишпейт, тиги компания бул жагына 3-4 жака жиберип, менин анализдеримди текшеришти. Ошо менен мен таптаза болуп калдым. Ал врачтар албетте менден сокторду ичип жүрүшөт. Мен бүгүнкү күндө ден соолугум чың, эч жерим оорубайт. Андан бери канча жыл өттү. Ошон үчүн мен бул фороверге абдан ишенемин. Бул алойду ичсеңер, силердин да ден соолугуңар чың болот, өмүрүңөр узун болот, бактылуу жашайсыңар. Бул жерде бир эле ден соолугуң чыңабайсың алтындарым. Эл үчүн. Мен өзүм жакшы болгондон кийин ар бир алдыман чыккан адамга ошону айткым келет. Оорубай сак саламатта жашоону, ошону менен бирге акча табуунун жолун көрсөткүм келет. Бул жерде сен өзүң жакшы болгондон кийин ушул эле жөнүндө элге айтсаң, элдер алса, акчасы эконом. Оору каяктан келди? Оорунун бардыгы ичегибиз каяктан ооруду? Биз магазинден алып аткан фейрашка мелалардын бардыгын составын ким карайт? Зубный пастанын составын ким карайт алтындарым? Эч убакта биз аларды текшерген эмеспиз. Сертификатын караган эмеспиз. Составы кандай экенин билген эмеспиз. Ушулар гана бизге зыянын алып келет экен. Бул жерде фороверде бардык алой менен тиш жуусаң да алой, баш жуусаң да алой, кир жуусаң да алой. То есть тиш жуусаң 35% алой пчелиный прополис дейт. Баш жуусаң алой менен жажооба, кол жуусаң 33% алой, кир жуусаң 25% алой, ичем десең 100% алой. Кайсы организмге эмне жетпей жатат? Бардыгы бар. Мисалы үчүн, бир кальцийдин жетпегенинен илгери 147 оору пайда болот деген дуктук эле, азыр 200ден ашык оорулар пайда болот. Ошон үчүн алтындарым, алой сокторун ичип жүрсөңөр, ичегибиздеги каткан шлак токсиндерди тазалап, ден соолугубузду чыңайт экен. Ден соолугуң жакшы болсо сен жайдарысың, характериң да жакшы,